УКМК жаратылыш ресурстары министрлигинин мурдагы жетекчиси Динара Кутманованын уулу Кемел Кутмановду Түркиядан кармап келди. Бул туурасында атайын кызмат билдирүү таратты. Кемел Кутмановду Стамбул шаарынан кармашкан. Мурдараак анын бир аз убакыт ичинде бир нече өлкөгө каттаганы да айтылган. Кутмановдун жаратылыш ресурстары министрлиги менен Жашыл Мурас фондунун ишине түздөн-түз кийлигишкендиги жана долбоорду каржылоо суммасынын 10% өлчөмүндө үлүш акы алып тургандыгы боюнча төз далилдер алынып, жалпы суммасы 7 миллион сомго чамалап барарын айтышты. УКМКнын билдиришинче, Жашыл Мурас долбоору боюнча 7 миллион 560 миң сом алган. Динара Кутмановага уулунун досун, эжесин жана үй кызматчысын коррупциялык ишке аралаштырган деп айып тагылып келет. Маркум Камчы Гүлбаевдин 500 миң АКШ доллардан ашык асыл тукум жылкы түрүндөгү кошумча мүлк аныкталып алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана аларды каржылоо булактарына бөгөт коюу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун жүрүшүндө УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топко катышуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Бүткүл дүйнөлүк инвестициялык форуму көптөн бери инвестицияларды илгерилетүү жана ишкердик активдүүлүктү стимулдаштыруу үчүн абройлуу эл аралык платформа катары болуп келген. Биз туруктуу өнүгүү жамааттык аракет экенине ынандык. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Абу-Даби шаарында өтүп жаткан инвестициялык форумда билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүктүрүү максаттары Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын негизи болуп саналат жана өлкөнү өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү улуттук стратегиясына киргизилет деп белгиледи. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ашыкча жүк ташыган айдоочулар айыпка жыгылаарын эскертет. Мекеме жолдордун сапатын сактоо, талкалоого жол бербөө максатында көзөмөл күчөтүлүп, текшерүү иштери үзгүлтүксүз уланып жатканын билдирет. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунда жайгашкан Дыйкан транспорттук көзөмөл пунктунда бүгүнкү күнгө чейин тартип бузган айдоочуларга 731 миң сом айып пул жана жолго келтирилген зыяндын ордун толтуруу жыйымы салынган. Күнү түнү иштеген пункттун жанында атайын автоунааларды токтотуучу жайда уюштурулуп, белгиленген ченемден ашык жүк жүктөгөн айдоочулардын андан ары жүрүүсүнө тыюу салынууда. Мындан тышкары айдоочулар ашыкча жүк жүктөп чыккан мекеме ишканалардын ээлерине атайын эскертме кагаздар берилүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын кезектеги жыйыны өтүп, анын жаңы президенти болуп Рамис Жунусалиев шайланды. Жыйында федерациянын мурдагы президенти Талас Бегалиевдин отчетун угуу жана жаңы президентти шайлоо маселеси каралган. Шайлоого катышкан 58 делегат жалгыз талапкер Жунусалиевди бир добуштан колдоду. Жыйынга эл аралык Көкбөрү Федерациясынын президенти Курманкул Зулушев, спорт агенттигинин директору Айбек Абдумомунов жана Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү катышты. Рамис Жунусалиев Көкбөрү оюнунун эрежесин жакшыртууга жана аны аймактарда да өнүктүрүүгө басым жасай турганын билдирди.